Турмуштун агымына жараша азыркы студенттер кыйла бактылуу десек болот. Анткени техниканын заманында баарын жасоого зор мүмкүнчүлүк жаралды. Деген менен анын терс жактарын да эстен чыгарбоо керек. Ал эми алдыда студентке бир кеңеш рубрикасында студент досторубузга пайдалуу кеңештерди сунуштайбыз. Уйкуга азгырылбастан эрте ойгонуңуз. Анткени эрте ойгонгон адамдын дене түзүлүшү идеалдуу болот, жана жайдары жүрөт. Бул ыкма сизге шык берсин. Эрте менен сөзсүз тамактаныңыз. Жөн эле кофе ичип алам дебеңиз. Кофе тамак эмес. Ойгонгон соң 2 саат аралыгында сөзсүз бир нерсе жешиңиз керек. Шашылып жатсаңыз да 10 мүнөт тынч отуруп тамак жегенге көнүңүз. Ар дайым өзүңүздү иретке келтирип, таза, тыкан кийинип жүрүңүз. Өзүңүздү жүдөмүш сезсеңиз, акырындап депрессияга туш болуп калышыңыз ыктымал. Телефонуңузга "мен зыяндуу адаттарга алданбайм", "мен күчтүмүн" жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү коңгуроого коюп коюңуз. Бул нерсе айланадагы азгырыктарга алдырбоого жакшы таасирин берет. 10 мүнөт тамашалуу видео көрүңүз же анекдот окуңуз. Өзүңүздү кармабай каалаганча каткырып эс алып алыңыз. Сабактын графигине жараша түштөн кийин кошумча тил курстарына барыңыз. Тил үйрөнүү дүйнө таанымды кеңейтерин унутпаңыз. Тез даярдалуучу тамактардан алыс болуңуз. Эртең менен сөзсүз физикалык көнүгүүлөрдү жасаңыз. Албетте төмөндөгү пайдалуу кеңештер сизге өз натыйжасын берерине ишенебиз. Андыктан азыртадан пайдаланып баштаңыз. Мимоза Жаныбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Атайын студентке бир кеңеш рубрикасы үчүн.